Assalamu алейкум. Мен сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Азыр мен фруктовый салат кылам. Мөмө жемиштерден салат. Видеонун аягына чейин менен болуңуздар. Бизге банан, алма, нашман, киви керектелет, элек, анан 2 йогурт. Эки бананды алып, кубик формасында кылып туурап алабыз. Мынакей бардыгын туурап, анан бир идишке салабыз. Эми бир алманы сыртын арчыбай туруп туурап алабыз, анткени сыртын кооздогонго. Бирөөнү болсо сыртын арчып туруп туурайбыз. Негизи алманын баарын эле, мөмө жемиштердин баарын эле сыртын арчыбай туруп кошконубуз жакшы. Витаминдер өзүндө калат. Өзүңүздөр билгендей, баардык мөмө жемиштердин көпчүлүк витаминдери сыртында болот. Мына алманын ичтерин тазалап алып, эми ар бирин туурап алабыз. Мында кубик формасына туураганга аракет кылдым. Мынакей. Эми нашмандын да сыртын арчыбыз. Мен деле арчып эле кошкум келди, бирок сырттары каттуу болгон үчүн арчып кошконго туура келди. Мында бөлүп, ичтерин тазалап. Туурап таштайбыз. Эми акыркысы кивини кошобуз. Кивини экиге бөлүп туруп, чекесине кашыкты киргизип арчысак оңой болот. Эң оңой жолу ушул. Бычакка караганда да жакшы арчылат. Анан эскерте кетсем, мен унутуп калыпмын. Кивинин баш аягын бычак менен кесип алыңыздар. Ошондо оңой болот. Мындан кубик формасына туурайбыз. Баарын туурап түгөнгөн кийин йогурт кошобуз. Буга апельсин кошсоңуздар да болот, бирок кичине кислый болуп калат деп мен кошподум. Мына 2 түрдүү йогурт алып кошуп алдым. Эми жакшылап аралаштырабыз. Мынакей салатыбыз даяр. Биздин видеону көргөнүңүздөр үчүн сиздерге Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллах аманат болуңуздар. Каналга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар.